Assalamu алейкум, урматтуу Швейга программасынын көрүүчүлөрү. Мен бүгүн же болбосо бул чыгарылыштарды акыркы ушул жылдын аягындагы чыгарылыштарды баягы ушуга чейинки тартылган Швейга программасынын эсеп кысабын берип коеюн деген өңүттө тартып буга чейинки программалардан деле өзүңүздөр баам салганыңыздардай. Азыр болсо Арабан районунун Дөбө Коргон деген айыл өкмөтүнө келдим. Бул айылга 2024-жылдын ушул эле жылдын май айында да келгем. Бөбаев Бөрүбай деген аксакал, жашы 84 жаштан ашып калган аксакалдын арызы менен келгем. Ал аксакалдын мага жазган арызына караганда, мына ушул жердеги мектептердин биринин жер аянттары жеке менчикке өтүп кетти. Мына ушул балдардын келечегин ойлошубуз керек. Эч качан социалдык объекттер жеке менчик тараптарга өтүп кетпеши керек. Мына ушуну келип иликтеп, жеринен тактап бериңиз деген арызы менен келген болчумун. Анда ошол мезгилде тиешелүү мамлекеттик органдардан өкүлдөр келишип, айыл өкмөт башчысы өзү катышып, мектеп директорлору катышып, тиешелүү мамлекеттик органдардан дагы атайын өкүлдөр келип катышкан. Жеринен талкууга алгандан кийин Швейга программасынын ошол чыгарылышы берилгенден кийин сөздөр кеткен. Бул маселени албетте тыкыр көзөмөлгө алабыз. Сиздин ушул берген чыгарылышыңыздан кийин бул маселеге чекит коюлат деген ошол мезгилдеги жетекчилерге биз ыраазы болуп кайткан элек. Ал эми биз ага чейин убакыт өтүп, кийин анан сурамжыласак, ошол маселеге эч кандай чекит коюлбай эле, жада калса ошол мезгилдеги бардык жетекчилер, ишенесиздерби, ушул мектептин директору дагы, айыл өкмөт башчысы дагы, жер адистери дагы, айыл кеңештин төрагасы дагы бардыгы жаңыланып кетиптир. Кече жакында эле 1 ай болуптур. Анан келип кайра ушул маселени козутуп коелу. Эми жыл аягында, жыл ичи Швейга программасы кандай иштеди, ошол маселелердин жыйынтыгы болду болбоду деген таризде, урматтуу көрүүчүлөр. Келип суроо узатабыз азыр. Ошол маселеге дагы бир суроо кайрылабыз дегендей. Буга чейин ошол менде маалыматтар бар. Ушул май айында келген болсом, июнь айында ушул прокуратура тарабынан ушул Бөрүбай аксакалдын жазылган арызы да абдан туура. 4 гектар 57 сотук болгон мектептин жер аянты, эми бир 50 сотуктун тегерегиндегилер, мисалы ошол өздөрү мурда айткандай Катар мамлекетинин атайын долбоору менен ушул билим берүү мекемесине бөлүнгөн чектер деп айтылган болсо, ал эми прокуратура тарабынан 2 гектар 60 сотук жер гана калган жерлер мыйзамсыз берилип кеткендиги тууралуу дагы атайын маалыматтар бар экен эле. Анан азыр келип биз маселени дагы козуткан турабыз. Ошол маселенин аягы эмне болуп бүттү? Ошол мектептин жерлери чын эле ошол Бөрүбай аксакал жазган арыздын негизинде чектелдиби, туураландыбы, адилеттүүлүк өкүм сүрдүбү, сүрбөдүбү, ошол боюнча бир маалымат алайын деп кызыгып келдик. Урматтуу көрүүчүлөр, алдагы мүнөттөрдө мына ошол окуя тууралуу кеңири айтып беремин. Ат жөнүм Өмүрзак Азимкулов. Туурабы? Мына туалет, мына здание. Бир мактапты жери башка гап жокму? Жок, мана турупты здание, туалет мана онун. Жерлаштырып койду. Бөреке сай инсоп кылың. Yoshsiz oqsoqolsiz. Televideniyadan chaqirsangiz yozaveradi. Bu maktab yer urishibek. Men maktabda zavxozman. Zavxozsiz. Mana shu yerda o'zim qildim da shunday. Жардамыңызга рахмат. Бирок мектеп өзүңүз эле койбойсузбу деген эле суроо болду. Өзүңүзгө анан балаңызга үй салып атсаңыз, анан текшербей турган адам, жана сиз айткандай шляпачан адамдар келе берет да. Мына мактаптын зданиясы. Бул кайердики болуш керек? Бул кайердики болуш керек? Атайыңызга рахмат, башка гап жок. Сен жакшы гапыр. Бакырмай. Сен бакырма менге. Мен сени отайынан ham kattaman. Nima bo'ldi katta bo'lsa? Nima bo'ldi sen menga? Men mizam chekindi gap. O'g'lib turibsan, unamayapsan. Yarim gektar yer sotyapsan. Men javob beraman. Ha, hali javob berasan. Men javob beraman. Hali javob berasan. Maktabning ular stadion janidan ham o'sha yer ketib o'tadi. Bu yerda Stadionun janынан да кетип атат. Кече машина келип кеткенде бул боюнча аябай катуу тапшырмаларды берди эле го. Uni ham men beryapman. Uni bilmayman kim bergani, lekin yo'q-da, bu yerda yer yo'q. Yo'q, mana shu yerda stadionda jani yo'q. 23-yili 31-martida sotilib ketdi. Mana yozilib turadi. Жалпы аянты канча деп ойлойсуз? 4,5 гектар. 4,5 гектар жер сатылып кетти. Мынакей. Эми ат жөнүңүз ким сиздин? Men Дөбө Коргон айыл өкмөтүнүн башчысы Шамшидинов Давлан Махамадуллович болом. Эми булар nima deydi, tushunböstön sizlerdi mындай вактыңарды кеткизип, оор кылып атыптыр.
Мен как айыл өкмөт катары силерге түшүндүрүп кетсем муну. Bu yerda 4 gektar 57,88 чечим чыккан. Системный аз булар көрсөтүп аткан мына чечимди айтып атат да. Bu yerda мындай болгон. Буну биз Катарский фондко мынаны айтып атат да, 50 сотиктен ашык азайып кетипти деген сөздү түшүндүрүп атам. 53,22 сотигу 22 десяткасы менен жерди бөлүп атабыз. Социальный деп турат мына. Социалдык бул жеке менчикке кетпеш керек. Кетпейт да, социальный болгондон кийин бул кетпейт. Мына кызылда боеп көрсөтүп атабыз. Бул жерди мерде детсад ачып койгон, мисалы здание время кааласаңар азыр барып көрсөтөм. Барабыз. Сөз өзүңүз Жерде барасыз. здание турат. Бу жерден биз биринчи 35 сотик бөлдүк. Детсад курабыз деп туруп. 35 сотик бөлсөк, 35 сотикке детсад куруп болбойт, аздык кылат, 50 сотиктен кем болбосун дегенден биз анан кайра кошуп 53 сотиктү, ошо 53,22-ни мына кызылда белгиленген бөлдүк. Бөлүп азыр күндө проект сметасы даярдалып экспертизага тапшырылган. Бу бүтсө биз баягы Катарский фондко жазганбыз да, буну жазып ушу сүйлөшкөнбүз. Общий бир 175 орунду детсад сүйлөшүп атабыз, курабыз деп. Эми бу экөө тең образовательный болгондуктан биз сурадык. Образовательный учреждение курулса, мектеп территориясынан бөлсө болот деген үчүн биз детсадты территориясынан бөлдүк буну. Башка жерде жер жок. Башка жерде пустой жер жок. Ошондуктан буну территория чоң болуп атат да мектептин. Бу жерде пришкольный детсад болуп атат ичинде. Анан отдельный детсад курушубуз керек деп туруп, бияктан элден неме түшө бергенден эми детсад дагы керек болуп атат да. Жер мерде bir eski zdание бар экен. Ошол зданияны ремонттоп азыр 1 миллион 200ден ашык акча расход кылынды. Алдыга баягы ойно турган площадкаларын кылып, ошол жерге детсадты, кичине детсад иштетип койдук. И ошол жерден азыр 53 сотик жерди бөлүп койдук биз. Детсад куруу үчүн бу. Булар сатып берди деп аткан нерсе шу. Булар түшүнбөйт атат. 4 гектар 57 сотиктен 53 сотик азайып кеткен, социальный деп турат. Бу эч кимге сатылган жок. Бу детсад бу. 21 мыйзам 291 токтом жер мунапысы боюнча жүргүзүлгөн немеде бизге арыз менен кайрылып атат. Курбаналиев Алмардан. Сиздердин тургунуңуздар. Бизди тургун, ошо булар сатып берди деп аткан жер тууралуу айтып атам. Кайрылып атат. Кайрылганда биз 291 боюнча буну документтерди даярдап, баягы кортундуларын алабыз да. Гипроземден алабыз, архитектура көзсегистер баягы РСС кылып туруп алынып кетип туруп 291 келиш керек эле. Биз немеден гипроземден кортунду алганыбыз да, ал жерди мектеп территориясы эмес, неме калктуу конуш деп берет экенбиз. Калктуу конуш деп туруп неме берип атат. Ошо жерде тиркелгенби? Төлөнүп, мына. Yerде жазып атат. Катта суралган жер тилкеси Арон районунун Нуробод айыл аймагынын Кайракач арык айылына жайгашкан. Биздин ишкананын архивинде болгон 1991 жылдагы аткарылган Ленин колхозунун азыркы Нуробод айыл өкмөтүнүн жерлерин инвентаризациялоо боюнча китебиндеги маалыматтарынан каралды деп туруп, жыйынтыгында суралган жер тилкесинин жалпы аянты 7,7 барабар болгон номер 45 контурдун ичинде жайгашып, калктуу конуш усадьба болуп көрсөтүлгөн деп туруп бизге заключение берип атат. Кайсы берди? Гипрозем. Гипрозем государственный предприятие, государственный проектный институт по землеустройству деп ошо гипрозем берип атат, Төлөнүв деген. 21 мыйзам боюнча калктуу конуштун ичинде мыйзамсыз документи жок үй салып алган болсо, 21 мыйзамдын 8-9 беренелерде көрсөтүлгөн. Бу жерге биз токтом чыгарып, ошо адамга документтеш мыйзамдаштырып бериш көрсөтүлгөн да. Бул ошо мыйзам боюнча кылынган иш. Мына бу жерде көрсөтүп атат, усадьба деп, ошо 7 деп нелерден берет буну. Ошонун заключениясынын негизинде аткарылат. Бу анан биз өзүбүз да чечпейбиз. Бу жерде мына көрүп атасыз, ошончо адамдын заключениясы алынып, уште болуп туруп аткарылган иш да бу. Сиздин айыл өкмөттө жер алам дегендерге кайсы жерден берилет жер өзү негизи? Ушул мектептин жанынан бербей эле койбопсуз дейм да. Мисалы себеп деген азыр маселе
Жок, алакасы жок болгончо деле балким мектептин архивин чукуп келгенде мектептин территориясына кирип да калышы мүмкүн да, кийин аны алган адамга зыян келип калбайбы деген эле бир суроо да. Ошон үчүн гипроземден текшерип атабыз да. Ошо мектеп мен буздурам дедим эле биринчи. Себеби мектеп территориясы болсо керек деген ой болуп, биз дагы кылбайбыз дегенибизде гипроземден текшерилет экен бул нерсе немеси. Акыркы бара турган жери ошо элек. Бул ким Курбаналиев деген өзү ким экен бул? Курбаналиев деген ушу бир жаран мен жакшы тааныбайм. Арызын көргөнмүн да. Анан бул адам кайрылган, ошо баласына үй салып алыпты. Бул адамдын өзүнүн үйү болот ошол жерде. 9 сотик жер тийген ал адамга. Ошо катарда катар турат го баягы бөлүнгөн. Ошол жерде өзү жашайт экен. Анан баягы территориясы ошол мезгилде эми ал жер таштак болуп туруп эч ким албаган экен. Чоң-чоңунан кылышып алган экен да. Анан ошол жерге баласына дагы үй салып койгон. Баласы гипроземден текшергенибизде баласы алган үй калтуу иштеп чыгып атат. Калтуу иштеп чыккандан кийин биз ал мыйзамдаштырып берген мажбурбуз да. Бул дагы мыйзам да. Эми мектепти территориясы деген сөз боюнча мектепти территориясы 4 гектар 57 сотик болсо, азыр дагы өлчөсү ошондой эле чыгат бул жер. Биз себеби мен дагы кызыгып, буларга окшоп ойлоп, мектеп территориясы кыскарып кеткен окшойт деп туруп, ошол мезгилде госрегистрди чакырып, өлчөтүп, топосъемка кылдырып жасатканбыз. Булар прокуратурага дагы кайрылган. Булардан мурда дагы кайрылып жазып көрүшкөн бул башка иштер боюнча. Ошондо бул жерди кайра текшердик. Аксакал, көрдүңүз да мынакей суроолорго жоопторду алып атабыз. Эми сиз мисалы ушунчалык баягы Швега программасын ушул жакка чакыргандан кийин, биз убарып болуп оштон келгенден кийин, эми сиз деле мисалы жашыңыз бир топко барып калгандан кийин бир жалган сүйлөбөсөңүз керек деп ойлойм да. Мисалы туура эмес маалымат айтпасаңыз керек деп ойлойм да. Мына айыл өкмөт башчыңыз мына жанагы мен түшүндүрдү. Сизде кандай дагы бир суроолор жаралышы? Бул айыл өкмөт нотор айтып атат. Мана чертеж. Мана көсабарык турат. Бу жерде эч кандай бул үй мурда болгон. Мурда болгон. Ошо полный мына 13,5 гектар. Жалпы. Бу жалган сүйлөп атат. Мана мектепте өзү турат. Мана мэрде мана көсабарык деп турат. Мен өзүмчө айтканым жок да буну. Мен кагазга таягым атам да. Осмон аганым жок да. Я нотор сүйлөдүм. Агар нотор болсо айтам. Анан кийин бу жерде эч кандай мана бу котельный турат. Мана бу жерде как раз мектептин бир скалат экен, бир туалет экен. А бу жерге мана үй куруп коюп туруп азыр. Үй курамды пердек көрүп мана кана азыр мерде бар эле. Биз зачем ялган гапырамыз? Ялган. Мана мерде туруптун үйү, мана битасынын үйү, мана битасынын. Мана экөө жаңы берилип атат азыр. Азыр барып көрөбүз ошол жерде. Көрөбүз. Курбаналиев Гулам дегендин үйү. Мына ошону мыйзамсыз. Бу ялган гапырат. Мана мерде азыр үй салган. Ошо Курбаналиев Гулам баласына үй салып атат. Мыйзамсыз. Анан ошо 21-мыйзамды жер мунапысынын негизинде шу жерде биз кылып берип атабыз. Алиги биттасынын үйү, Мамадалиев Закурдун үйү, мана экинчи Жамиланын үйү, мана как раз Курбаналиевдин үйү. Мана турат үчөө. Бу жерде мана 1, 2, 3, а бу жерде экти кошуп берип атат. Көрбөйбү? Муну бул азыр Ош облусунун Араван районунун прокуратурасынын сизге чыгарып берген 2024-жылдын июнь айында чыгарып бериптир. Сиз келгенден жинде мен мен майда келгем. Майда келсем менен кийин Ош облусунун Араван районунун прокуратурасы сизге чечим чыгарып берип атат. Мында эмне деп атат? Бунда бардыгы болуп, мана мерде башка жукары органдарга арызсаңыз болот. Жер 24-60, 2,5 гектар жер каптыр деген мазмунда менге мындай мына берди эле мана Алиев деп Араван районунун прокурору мана. Калганы жок. Мана. Эгерде булар мисалы 50 сотуктан деле мисалы мейли 50 сотуктан деле баягы өздөрү бир коомдук фонд менен биргелешип келишим түзүп садик бала бакча сала турган болсо, анда бул теңинен көбү жок го жердин көбү. Кайка кетиш мүмкүн деп туруп, анан кийин бул сиз арыздансаңыз болот, башка дагы жогорку жактарга деп Араван районунун прокуратурасы сизге конкреттүү мындай официалдуу катын берип аткан чагы. Араван районунун прокурору Алиев дейт. Азыр иштейби ал? Иштейт, азыр прокурор бу киши. Араванда прокурор. Булар кандай менге мындай кылды, мен анан кийин кайра жазбадым. Мана өзү мурда дейди, төрө 30 болгон дейди. Фактически мындай болгон жок да, төрө 57 болгон. Китептери бар, чизмелери бар жок бар менде. Буям жалган мана 30 дегени, ушу 30 сотик сал азыраак кылсак, буягы азыраак чыгабы экен деп кыйган иш бул.
жанагы 7 соттан 8 соттан бөлүп берген кылмыш эме мыйзам ишелер бүтүп кете ошонун арасында деппи? Арасында жоголуп калабы, ошондо биз сүйүнүп калабыз деп ошондой деген. Бирок менде документтер 4 сотугу 4 гектары 50 сотик жер деп жазган. 57 сот. Мана мерде жазып атат 2003-жылы системада каттоодан өткөн. Мана бул жагдай текшерүүдө 2003-жылда системалык каттоодан жаңылыштык деп. Кандай система жаңылат? Улар вообще алигинде кылып метр өлчөгөн. Көрүсүз, бул системаны жамандап атат булар. Это неправильно. Ошондой эле туура болгон. Мана факт даярда мана 29-жылы 11-жылы туура 30 болгон деп жалган айтып атат бул. Менде чертеж турат бул. Бардык чертеж бар го. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мына ушундай жакшынакай расмий каттарды көтөрүп алып, тикон ичин көрүп атасыздарбы? Тикон ичинде өтө көп каттар бар экен. Ушундай каттарды көтөрүп алып, барбаган жери, каклабаган эшиги да калбаптыр. Көк тикону минип алып, Бөрүбай аксакал көгөрүп, ушул иштин аягына чыкмайынча мен тынчыбайм деп, элдин ушул балдардын өзгөчө мектеп окуучуларынын келечегин ойлоп, мен ушул иштин аягына чыгарам деп жүргөн кези. Көрүп атасыздар, ичинде көк тикон ичинде жалаң көк каттар. Мына толтура. Мына мондай көк каттар жайнаган. Ушунун баары мына. Ушул маселелерге арналган иштер. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу тиешелүү мамлекеттик органдар, ушул маселеге кайдыгер карабай, жакшылап баам салып койсоңуздар. Төбө Коргон айылдык кеңешинин төрагасы Жалил ага менен анан бизге буга чейин кат жазган Бубаев, Бөрүбай аксакалдын менен маектешип атабыз, суроолорду берип, жоопторду алып дегенде, аксакалдын маселесин сиз буга чейин билем деп атасыз. Силердин программаңар келгенин дагы көрдүм деп атасыз, мисалы үчүнчү. Сиз кандай кылып чечип бере аласыз? Мейли курултайга ал даярдык маселеси өзүнчө кете берет. Бирок азыр эми мына ушул маселе эч кандай чекит коюлбай, же эч кимге бир жыйынтык чыкпай, Шевеге программасынын келгенине деле бир кайсы бир жыйынтык болуш керек да, элдер да күтүп атат. Чын эле эгерде ошол мектептин ушул жер маселеси чындап жеңичинен ар жактарга берилип кеткен болсо, ошол чын экендигине биз ишенсек болобу, болбойбу? Азыр сиз ушул маселени кантип чечесиз? Эмне кыласыз? Азыр мен белгилеп кеткендей, баса айтып кетейин дагы. Мен мурда Төбө Коргон айылдык кеңешинде депутат болгонмун. Азыр биз Нурабад менен бириккенде, бул Нурабад айыл өкмөтүнүн биригип Төбө Коргон болду да, Нурабад болуп аткан иш азыр Нурабад айыл өкмөтүндө болгон иш да. Мен бул жердегилерди анча тааныбайм өз негизичи. Мен Төбө Коргондон болуп, эки айыл өкмөт биргенде бул Нурабад болуп, азыр Кайрага чалып болуп, биз бул жакка көчүп келдик. Биринчиден, бул маселе боюнча биз маалымат алабыз. Мисалы, биз укугубуз бар да, маалымат алышка укугубуз бар, жер асинен маалымат алышка. Анан мурдакы Нурабад айыл өкмөтүнүн айылдык кеңешинин төрагасынан маалымат алышка укугубуз бар, мисалы. Анан мурдагы азыр жок, мурдагы ошол маалда болгон айыл өкмөттөн маалымат алышка укугубуз бар да, маалымат эле алышыбызга укугубуз бар. Анан азыр айыл өкмөтү азыр мен угушумча бул райондо жок деп угуп атам. Билбейм мен кайсы даражада чынбы жалганбы. Айыл кеңешинин төрагасы ошол бардык ушундай бир опурталдуу суроолорго жооп берүүгө өзүнүн мыйзамдуу укугу дагы бар. Биз президенттин саясатын абдан колдойбуз. Чоң рахмат президентке ушу жерлерди өз жайына коюп кой деген. Именно мактапты балдарды жерин жеп коебу. Мен вообще наразымын, ошондой айтканмын. Урматтуу көрүүчүлөр, эми азыр биз келип ошол мезгилдеги айыл өкмөт дагы бизге ушундай сөз берген болчу. Бул маселеге чекит коюлат, агын ак, көгүн көк кылып бир жактама кылабыз деген. Бирок биз мына жыл жыйынтоочу учурга келип такалгандыктан Шевеге программасы аркылуу мына ушул Бөрүбай аксакалдын дагы бир өзүнүн баягы арыз арманын мисалы коомчулукка жеткизип коеюн дедик. Бөрүбай Бубаев аксакалдын бизге арыз жазып кайрылган маселеси дагы эле чечилбептир. Дагы тийиштүү мамлекеттик органдар деле текшерип кызыгып көрбөптүр, чынын айтканда. Азыр эми бул Төбө Коргон айыл өкмөтү бардыгы жаңыланыптыр.
айыл өкмөт башчысы жок дейт. Мисалы азыр телефондорун алып кыдыралып сураштырайлы десек, ал райондон да жок болушу мүмкүн дейт. Эми Кудай сактасын, аман эсен болсун. А бул жак айылдык кеңештин төрага жаңы эле шайланып тур. Бул азыр бул маселеге эмес, курултай маселесине даярданып жаткан учур экен. Жер адиси болсо жаңы шайланып тур. Жер адиси дагы мурдагы жер адистерин тапканга билбейм, азыр мүмкүнчүлүк болобу болбойбу. Азыр биз ушул мектептин директору дагы алмашып кетиптир. Мага жеткен маалыматтар боюнча дагы эми Бөрүбай аксакалды ээрчити ушул мектептин жерине баралы дагы. Мектептин өзүнүн азыркы директорунун катышуусунда ошо жерлерди барып дагы бир сыра сиздерге көрсөтүп берели. Ошол бойдон да кар басты, ис басты болуп туруптур. Азыр кар басып калган болуш керек, баягы будайлар турабы? Азыр эми жакшы койгон, мындай белги кылып тосуп койгон, өзгө тиешелик кылып. Азыр мындай мурдагыдан да белгилүүрөөк кылып койгонбу? Көрсө болот. Мындай баягы меникиде мындай забор кылып бугдайды уруп алды го. Будайды уруп алды. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр ушул айыл өкмөттүн жана жогоруда эле айтпадык, айыл өкмөт башчы жок, жер адистер бар жок, жаңыланган, бүт нерсе жаңы. Анан жаңы маалыматты сиздерге берүүнүн да кажети жок. Ушул айыл өкмөткө келип дагы бир маалыматты ушул Бөрүбай аксакалдын коштоосунда дагы бир программадан айтып коелу деп атабыз да. Мына ушул союз мезгилинде бул айыл өкмөттүн жери мындай эле бир чакан эле жер менен чектелип калган эмес да. Бул айыл өкмөттүн жеринин жанында мындай бир мурда бул өзүңүздөр көрүп турган бул имарат почта кызматын аткарган имарат болгон экен, Мурда колхоздун идарасы болгон, андан кийин почтага берген. Колхоздун конторасы болгон да, биринчи турабы? Колхоздун конторасы болгон, бул жери менен турабы? Анан урматтуу көрүүчүлөр, бир мезгилде абдан бир материал тарткам. Аравандык Байбабаевтар боюнчачы. Мына ошол Байбабаевтардын багына окшогон баг экен бул деле. Анда ошол жүзүм меценаты деп аталган, ошол Байбабаевтарды аябай чагылдырган да. Мына ушул азыр мурда колхоздун конторасы, азыр андан кийин бул почта кызматын аткарган. Азыр эми бир мезгилдерде өзүңүздөр билесиздер, Аскар Акаевдин убагында приватташтыруу деген бир өзүнчө бир балекет чыккан. Ошонун аркасында көпчүлүк мисалы Кыргызстандын жерлери дагы жеке менчик тараптарга мындай бир өлчөм менен эмес, чеги жок өтүп кеткен дагы учурларын өзүңүздөр билесиздер да. Мына ушул азыр айыл өкмөттүн территориясы аймагы өтө тар экен, бир кичинекей эле бир дүкөндүн аймагындай эле. Же болбосо азыр мындай жерге бир адам үйдө эле салып коюп атат, чынын айткандачы, ограждениясы менен, коро жайы мененчи. Мына ушул почта ошол жанагы Байбабаевтарга тиешелүү экен. Бул боюнча да өзүнчө программа уюштурабыз, бирок ушул программада айтып коеюн деп атам. Айыл өкмөт өзүнүн мына дөбө көргөн айыл аймагы, өзүнүн элине эмес, өзүнүн аймагына жер таппай, ушинтип мына азыркы күндө Байбабаевтар буну бербесе керек деп ойлойм азыр мисалы. Ошо жанжал болуп. Турабы? Буну Байбабаевтар биздики деп, асылда бунуки эмес. Биз буга бергенибиз жок. Мен комиссия мүчөсү болгонмун. Булар өзүнчө эле эгелеп алып, алигиндей кылып бербей турат. Мана жерин эм алыптыр, 15 сотук кылып. Мана жерди эм албаган. Мыйзамсыз бул. Biz mulk boluşturup komisyası yer beri albayız. Bunday zakon yok. Biz mulk bergenmiz. Bular jerge ham çeşim çıkartırıp alıptır. Şu boydan elge bermey turat. Poçta bolup mana eski zdaniya. Bunu жаңы salayınsa bular talaşıp atat. Biz bir neçe jolu sotlarga жаздык. Sotlar da qarabady. Bular paydasını çeçip koydu. Lekin bu kişiler kolxozda işlegen yok. Bir so'm haqı yok. Азыр эми сиздер могу мүлк болгондо бул жердин алдын үстүндө турган ушул кирпичин алып кете бер, жыгачын алып кете бер деп гана бергенсиз, бирок жерде эмес. Берген жокпуз. Булар мүлктү кошо бул жердеги 15 сотук жерди дагы чечим чыгартып алган. Ошондой кылып 15 сотук ама 10 сотукка жерге дагы чечим чыгартып алган. Биз аны билбейбиз. Анан кийин биз айттык, биз сага бергенибиз жок десек, биз билбейбиз, андай деп өздөрү билет. Биз бир жолу нече жолу сотка бердик, сот ham шулар тарап болуп эки договор кылыптыр. Эч кандай бир зданияга эки договор болбойт да. Сотка айтсак ham кулак сабады. Урматтуу көрүүчүлөр, бул Бөрүбай аксакал чын-чынына келгенде биз андан беш бетер ишендик, чынын айткандачы. Буга чейин мисалы жер талашуу, ушул мектептин аянты кыскарып кетти деген теманы козутканда бир кайсы бир деңгээлде бир 15-20%, кайсы бир деңгээлде күмөн санап да кеткен болчубуз. Себеп дегенде ошол мезгилдеги айыл өкмөт башчынын ширин сөздөрүнө алданып, анча-мынча ушул бирок 80 жашка келгенде мынтип
баягы жаш деле бир өтүп калган адамдар ушундай периштеге айланат деген дагы бир сөзгө ишенебиз да. Бул азыр аксакал бул айыл өкмөткө кирип чыккандан кийин айыл өкмөт башчысы жок, бирок айыл кеңешинин төрагасы бизге маек берди. Ушуну дагы кошуп айтып койсоңор дейт да. Мисалы бул баардыгын көтөрүп кетет белек тиги дүйнөгө дейт. Баардыгы бирок ушул мезгилде ушул биз жашап аткан учурда чындыкка айланып адилеттүүлүк өкүм сүрсө дейт. Моундай байлардын баягы ысырапкорчулук менен токотпостук менен баягы жашап аткан байларга бир сабак болот эле деп атат да. Азыр биз мына ушул мектептин директору алдыбыздан чыга калды эле, ушул мектептин директорунан маекти алалы дагы ушул жана биз тарткан аймакка баралы, туурабы? Туура, майли. Жүрүңүз. Майли, боптур. Ошо здание, мактап зданиясы, бунун гараж болгон. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр ушул Бөрөбай аксакалды алып, ушул баягы биз мурда тарткан мектептин дагы аймагына келдик. Азыр бул Эргенчеги деп коелу, баягы забор жабык экен. Мына өзүңүздөр көрүп турган участка, мисалы терде мектептин мурда туалети болгон деп айтышканбы буга чейинчи? Туалет жок кетти, гараж азыр. Анан азыр гараж болуп калыптыр, туалеттин ордуна туалет өзү жок болуп кетиптир негизи. Туалетте башка жерде болгон дейт, а? Анан азыр эми ошол боюнча маселе турат экен. Бул эми 4 гектар 57 соток деген жер мектептин территориясынын жалпы аймагындагы жерлер боло турган болсо, ошонун ичинен дагы ушул мурдагы келип кеткен айыл өкмөттөр тарабынан жерлер сатыкка коюлуп, бирок мына ушул мектептин территориясы мына өзүбүздүн мынакей президентибиз мына 20-жылдан баштап ишке кирген болсо, ушу Садыр Жапаровдун жер саясаты боюнча жүргүзгөн катуу талабы менен токтоп турат дейт. Бирок документалдуу түрдө кайсы бир адамдарга өтүп кетиши да мүмкүн эле. Эгерде биз минтип чыкпаганыбызда, же болбосо президентибиз ушундай саясат баштабаганда дейт, туурабы? Туура. Не болду эми азыр бул жерди? Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул жерде эми кичине бир белгилеп, кичине отметка кылып коюптур, орусча айткандачы. Бир күн келип ушуну дагы көздөп биз алабыз, ушу жеке менчикке өткөрүп алабыз дегендердин ою болсо керек деп да ойлойм да. Туурабы? Таппа-туура. Бул азыр эгелеп турат, колдо документи бар, чечими бар. Ошо ойдон анан кийин белги кылып ана эгелеп коюптур го, ошо 5 соток жерди эгелеп койгон булар. Атайк бул мактаптын жери. О, нар жакта жанында да азыр эми бу жерде биз доказать кылсак бул адамдар жок да. Жанында кошпогон, стадион жанынан бирде жок кошпогон, нарактарда кошпогон. Азыр жер аянты прокурор текшерип 2 гектар 60 соток жер каптыр. Швега программасынын аягында эмне дейбиз? Мисалы ушул мектептердин болобу, садиктер болобу, мисалы ушундай мамлекеттик мекемелердин жер аймактары, жер участкалары ошол бойдон сакталуу бойдон туруш керек. Бул эч кандай жеке менчикке берилбеш керек деген саясатты колдоп, биз ушул жолку программада мисал иретинде ушул Арабан районуна келип, ушул окуяны чагылдырып атабыз. Бөрөбай аксакалдан өтө көп маалыматтарды алсаңыздар болот. Урматтуу ушул укук коргоо органдарынын тиешелүү өкүлдөрү бул маселеге чекит коюш керек. Биз эгерде бул маселеге дагы ушундай чекит коюлуп, же болбосо дагы ушул маселе ошол бойдон эле кала бере турган болсо, биз кайра жаңылап тартканга мажбурбуз. Кандай гана маалымат, бизден дагы артык маалымат алам деп турган болсоңуздар, документалдуу болсо документалдуу, өзү менен келип сүйлөшөм десеңиздер, өзүнөн келип дагы маалыматтарды алып иш кылсаңыздар болот экен. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Швега программасынын бул жолку чыгарышын ушул жерден жыйынтыктап турайлы азырынча. Анан дагы убакыт көрсөтүп көрө жатарбыз, Сизге чоң рахмат. Боптур. Болуп тура. Көп жашаңыз. Былтыркыдан да жашарып кетипсиз. Бакубат болуңуз. Рахмат.